Саламатсыздарбы? Бүгүн биз изилдөө деген эмне, илимде эмне үчүн объективдүүлүк жана далилдүүлүк маанилүү? Мына ушул суроолорго кыскача жооп тапканга аракет кылабыз. Изилдөө деген бул адамды жаңы нерсени түшүнүүгө, таанып билүүгө болгон аракетинин жыйынтыгы. Башкача айтканда, бул суроо берүү, маалымат жыйноо, анализ жүргүзүү жана жыйынтык чыгаруу процесси. Максаты чындыкты табуу жана маселени чечүү. Эми изилдөөнүн бир нече түрү бар. Илимий изилдөөлөр негизинен 3кө бөлүнөт. Ар бири илимди терең түшүнүүгө жана жаңы ачылыштарды жасоого жардам берет. Эң биринчиси эмпирикалык изилдөө. Бул реалдуу жашоодо байкоо жүргүзүү, эксперимент жасоо жана маалымат чогултуу аркылуу иш жүзүнө ашат. Башкача айтканда, көз менен көрүп, кол менен текшерүү дегенди билдирет. Мисалы, жаштардын азыркы мезгилде канчалык деңгээлде жалаң төл сөздөр менен таза сүйлөйт, анан кийин чет тилдерди колдонот деген бир макала жазып калдык. Анда демек байкоо жүргүзүлүп, атайын тексттер жаштардын кеби анализге алынат, анан жыйынтык чыгарылат. Демек, бул коомдо тилдин колдонулуусу кандай абалда деген суроого жооп издөөгө болот. Экинчиси теориялык изилдөө. Илим изилдөөнүн экинчи түрү. Теориялык изилдөөдө буга чейинки жыйналган маалыматтарды талдалат, анан аларга таянылат. Демек, таянып жаңы ойлорду, жаңы идеяларды, жаңы түшүндүрмө теорияларды түзүп чыгууга болот. Буга чейинки изилденген эмгектерге таянуу мындай салыштырууга жакшы жыйынтык берет да. Бул ой жүгүртүү менен иштөө деп айтса болот. Мисалы үчүн, буга чейинки окумуштуулардын эмгектерине таянып туруп, баягы көп маанилүү сөздөрдү изилдеп калдык дейли. Анда көп маанилүү сөздөрдүн ар бир көп маанилүү сөздөрдүн канчалык деңгээлде, канчалык контекстте колдонулат дегендерин изилдеп, ага семантикалык жактан талдап, анан жаңы түшүндүрмө, жүйөлүү классификация жүргүзүүгө мүмкүн. Кийинки изилдөөнүн түрү методологиялык изилдөө. Бул ошол илимде кандай ыкмаларды, кандай методдорду колдонсо болот дейт дагы, муну илим кантип иштейт деген суроого жооп издейт да. Мисалы үчүн, кыргыз тилинде азыр корпус ыкмасы жаңы колдонулуп атат. Мында электрондук тексттердин чоң базасы чогултулат дагы, анан ага талдоо жүргүзүлөт. Демек, бул аркылуу баягы классикалык грамматикалык талдоого караганда салыштырмалуу артыкчылыктары менен кемчиликтери белгиленет. Анан натыйжада кыргыз тилинин лексикасын же синтаксисин изилдөөгө кантип колдонсо болот ушул корпус ыкмасын деген методологиялык сунуштарды берет. Теория деп атабыз. Теория деген эмне? Теория бул далилденген көз караштардын, идеялардын системасы. Мисал катары 19-кылымда тилдерди, дүйнөдөгү тилдердин типологиясын изилдегенде, ушул мүчөлөмө тилдерге карата, биздин аглютинативдик түзүлүштөгү тилдерге карата кичине калпсыз ойлор айтылганда, анда бул тилдер убактылуу, жасалма, дарактын бутагы сыяктуу мындай сынып калат, анан жалкоолордун тили дегендей бир дискриминация ойлор айтылганда, ошондой бир теория чыгарылган. Бирок кийинки окумуштуулардын иликтөөсү буларды төгүнгө чыгарды. Албетте, мүчөлөмө тилдерди баягы абдан ырааты менен келген системалуу тил экендигин кийин окумуштуулар жаңы теория менен далилдеп чыгышты. Демек, бул эмнени айтып турат? Теориялар мезгил өткөн сайын, жаңы маалыматтар пайда болгон сайын өзгөрүп турат
дегенде айткыбыз келди да. Андыктан илим тынымсыз өнүгүп турган жандуу процесс. Эми илимий изилдөөнүн кандай өзгөчөлүктөрү бар? Эң биринчи эле илимий изилдөөгө мүнөздүү сапаттардын биринчиси бул объективдүүлүк. Илим изилдегенде сөзсүз түрдө чындыкка гана таяныш керек. Субъективдүү бир жеке кишинин мен өзүмдүн көз карашым мындай деген жыйынтык болбойт бул жерде. Ал эми экинчиси далилдүүлүк. Кандай ой, кандай жыйынтык чыгарылса дагы сөзсүз түрдө бир факты менен, мисалдар менен бекемделип туруш керек. Үчүнчүсү салыштырмалуулук. Бул ошол изилденген жана маалыматтардын жыйынтыгы аркылуу чыгарылган натыйжалар сөзсүз түрдө башка булактар менен дагы салыштырылып жүргүзүлөт. Акыркысы тактык. Бул ар бир ой жыйынтык, так, анык, түшүнүктүү жана далилдүү болушу зарыл. Демек изилдөө бул билимдин баш аты. Ал эми илимий изилдөө бул чындыктын жолу. Адамзат алдыга жылыш үчүн объективдүү, так жана далилдүү маалыматтарга таянат. Эми ушул эле ойлорду улантып, кийинки сабакта изилдөөчүнүн илимге болгон мамилеси жана анын инсандык сапаттары кандай болуш керек деген суроого кийинки сабакта токтолобуз. Саламатта калыңыздар.